16 саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясынын талаптарын аткарып, 5 миллион сом күрөөнү төктү. Кыргызстан партиясы кечикти. Аны тизмеге киргизбеши керек. Бүгүн БШК алдында таң атпай нааразычылык акциясы башталды. Жалал-Абаддын айрым аймактарында карантиндик чаралар кайра күчөтүлөт. Жалал-Абад жана Баткенде коронавирус илдетинин жайылышы кооптуу бойдон калууда. Бала бакчалар иштейт, бирок ага талаптар коюлду. Аны жергиликтүү бийлик өзү көзөмөлгө алат. Жаңы Зеландияда 2 мечитте жума намаз окуп жаткан мусулмандарды атып өлтүргөн адамдын соту башталды. Кутманып кечиңиздер менен эфирде Нур телеканалынын жаңылыктары жана мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы? Парламенттик шайлоого катышуу үчүн анын күрөөсүн төккөн 16 партиянын тизмеси жарыяланды. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин 17 партия тапшырса, анын ичинен бирөө 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөнү тууралуу документи жок болуп чыккан. Ошентип шайлоо күрөөсүн төгүп, талаптарды аткарган 16 партия төмөнкүлөр болушту. Кыргызстан, Биримдик, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы Бир Бол Республика, Ата Мекен, Мекенчил, Мекеним Кыргызстан, Замандаш, Социал-демократтар, Реформа, Чоң Казат, Иман Нуру, Ордо, Бүтүн Кыргызстан жана Мекен ынтымагы партиялары. Ал эми Кыргызстан партиясы кечикти. Активисттер имаратка жайгашкан камераны текшерүүнү суранышууда. Борбордук шайлоо комиссиясына документтерди кечиктирип тапшырганы айтылган Кыргызстан партиясы боюнча бүгүн таңертең нааразычылыктар башталды. Анда айрым партиялардын өкүлдөрү жана жарандык активисттер мыйзам бардыгына бирдей экендигин айтышып, аны каттуу албоого чакырышты. Аларда аталган партиянын лидери Канат Исаев Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына активисттер тарабынан басым болгонун билдирди. Ошону менен БШКнын партиялардан документ тапшырууга келген убактысын каттаган журналын текшерүүгө эч кимдин укугу жок экенин айтып чыкты. Мыйзам бузулганын атай комиссия текшерсин да, сен текшерип, сен далилдеме. Сен кимсиң? Кимсиң сен бизди текшергенге? Бүгүн таңерте Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына айрым партия өкүлдөрү, жарандык активисттер чогулушту. Алар Кыргызстан саясий партиясына байланышкан маселени көтөрүштү. Документтерди кабыл алуу кече 24 август күнү саат 18:00 токтотулган. Бирок буга карабай БШК документтерди кечиктирип алып келген Кыргызстан партиясын кабыл алган. Буга нааразы болгон активисттер кечетен бери мыйзам баарына бирдей болушу керектигин айтып жатышат. Мына алгачкы кадамдар, алгачкы тиги иш-аракеттер мени бир туура эмес күмөн ойлорго салып койду. Алгачкы мүнөттөр деле ушинтип мындай катачылыктарды көрүп билип туруп, каттоодон өткөрө бергендин өзү бул мыйзамсыздык. Эгерде мындай болсо шайлоо таза өтпөйт. Урматтуу Шайлдабеков айым дагы бир жолу кайрылабыз. Бул ушу менен эле токтоп калбайт. Эгерде сиз былкылдабай ушинтип эле буйруктарды аткара бере турган болсоңуз, эл мындан да көбөйөт. Сизге эмне ошол керекпи? Токтотуңуз мындайда. Чогулгандар Борбордук шайлоо комиссиясы бардык партияларга тегиз мамиле жасашы керек дешет. Бул жерде болсо бийликчил партияларга жан тартып, оппозициялык маанайдагы партияларга басым болуп жаткандай. Эгер андай боло турган болсо, шайлоонун жыйынтыгындагы тааныбайбыз дегендер да бар. Бардык партияларга бирдей мүмкүнчүлүк берилсин, баягы старт бирдей мүмкүнчүлүк менен башталсын деп атабыз да. Анан кээ бир партияларга дагы мындай чоңураак мүмкүнчүлүк берип, аны көрмөмүшкө салган ал эми башкалар карап турат да, көрүп турат да. Анан негизи бийлик бутактарынын коомго бере турган шайлоонун алдында шайлоо таза ачык айкын өтөт деп атпайбы? Эми ошо айтылган нерсени иш менен бекемдеш керек болчу да, иш жүзүндөчү. А бирок бысмылдап эле башталганда эле мындай ызы-чуу менен башталды, бул жакшы эмес да. Көрүп атасыңар, жарандык коомдагы, массалык маалымат каражаттардагы башка партиялар да өзүнүн таламын талашат, өз укугун коргойт. Андай ал баягы бир партияга админ ресурс иштебеш керек дегенди көрсөтөт да. Ал арада Кыргызстан партиясынан талапкерлигин көрсөткөн Талант Мамытов баштаган жоон топ келип, түз эле БШКнын имаратына бастырып кирүүгө аракет кылышты. Бирок пост жабык болгондуктан ичкери кире алышкан жок. Ошол маалда жалданган журналисттер биринин артынан бири суроо узатууга жетишти. Мен силерге расмий түрдө айтам. Бул жөнүндө азыр
Жанакы Борбор шайлоо комиссиясы тактап, расмий маалыматтарды бергенче силер күтүп турушуңар керек. Неге? Силер ага чейин басмырлап, анан бөрөктөн шырактын чыгарыштын кажети жок. Менде эле маалымат Атандашык тең болуш керек. Кандай жооп бересиз? Биринчиси. Эч кандай 18:00 эмес, 18:00 1-2 мүнөт өткөндө кирген. Бул видео эмеде далилденди. Видео байкоодо. Экинчиси журналында болгон. Видеода байкаган жок, биз деле көрдүк да кечээ. Биз көрдүк да, эмне Саат 18:00 бул жерде Борборлук шайлоо комиссиясынын өкүлү айтып атат. 18:00 дарбазалар жабылды деп. Жабылгандай. Кыргызстан партиясынын өкүлү ичинде болгон. Биздин партиядан кийин дагы башка өкүлдөр кирип атпайбы? Эмне үчүн аны айтпайсыңар? Колу жок болуп атпайбы өкүлдүнчү? Журналда. Биз мыйзамга таянабыз. Биз мыйзамга таянабыз. Залга эл батпай калгандыктан көзөмөл кызматындагылар чогулгандарды эшикке чыгууга өтүнүштү. Бири-бирине нааразы болгон талапкерлер ачык асман алдына чыгып, мыйзам талаасында сүйлөшүүгө өтүштү. Бир пикирге келе албаган партия өкүлдөрү аягында кайым айтышууга чейин барышты. Биз маалыматтарды беребиз. Жанакы аракетиңерди контролдоп алгыла. Кече күнү мыйзам талаасынан чыкпагыла, ошону сурана. Биз чыккан жок. Силер чыгып кеттиңер. Кече күнү бир тараптуу басмырлоо болду деп биз расмий түрдө айта алабыз. Анткени видео запистер бар. Кече Белоруссияга чейин жанакы ышкырып, мына сен туруп алып турар кандай вопросторду бердиң. Сен кандидатсың. Сен деген телефонун көтөрүп алып бүгүн жүрөсүңбү уялбастан. Суроого берген болбойбу? Эмнеге уялып кеткен? Сен бүгүнкү күнү эң болсоң элге барышың керек. Эл берет добуштусуңачы. Мыйзамдуулукту талап кылып атам байке. Сен мыйзамдуулукту эмес, мыйзамдык болсо анда колча ышкырып жанакы провокация кылдырбагыла. Эми мыйзам бузулганын атайын комиссия текшерсин да, сен текшерип, сен далилдеме. Сен кимсиң? Кайсы эл талапчы? Сен кимсиң? Кимсиң сен бизди текшергенге? Мен член партиямын. Ошол биз айтып комиссия текшерсин. Ашыкча сөздүн кереги жок. Уруш болбош үчүн көрдүңөр талаштарчы. Биз маданияттуулукту сактап атабыз. Борборлук шайлоо комиссия өзүнүн чечимин чыгарсын. Макулбу? Бир эле кагазыңыз барбы? Жокпу, болду. Анда провокация кылып атат. 24 августта Кыргызстан партиясы документтерин тапшырууда кечигип калганы кабарланган. Бирок буга партия лидери Канатбек Исаев документтер өз убагында берилгенин билдирип чыкты. Ошондой болсо да БШКнын каттоо журналындагы аталган партиянын документ тапшырган мөөнөтү чейилип, оңдолгону коомчулукта катуу талкууланууда. Биз биринчи карайлы Борбор шайлоо комиссиясы биздин документтерди убагында берди, же убагында берген жок деп чечимине жараша, анан биз чара көрөбүз. Эгерде кандайдыр бир бизге ыңгайсыз бир чечим чыгара турган болсо, сөз түрдө биз аны юридикалык жол менен туралаганга аракет кылабыз. Бүгүн эми Кыргызстан партиясынын баардыгы ушу фаворит партиялардын бири деп эсептейт. Ошол себептен кызыктар партиялар ушул дебаттарда же болсо тиги шайлоочулардын добушун мыйзамдуу жол менен талашпай, ушундай бир мыйзамсыз бир жол менен четтетип коелу деген аракет да. Түштөн кийинки саат 2-де Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чыр маселени кеңейтилген жыйында карашты. Эмне үчүн документтерди кайтарып бересиңиз? Ошондуктан мыйзамдын чегинде чечим чыгарышыңарды суранам. Парламенттик шайлоого аттанган ата мекен, бир бол, Ордо, Чоң Казат, реформа саясий партиялар каттоого байланышкан чыр боюнча президентке чейин кайрылгандыгы белгилүү болду. Алар бул иште күнөөсү барлардын жоопкерчилигин кароону өтүнгөн. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Күздөгү парламенттик шайлоо кандай өтөт деген суроо коомчулуктун көңүлүндө болууда. Азыртадан эле шайлоону таза жана ачык өткөрөбүз деген Борбордук шайлоо комиссиясына бир топ сындар айтылып, ишенбөөчүлүк жаралууда. Ал эми социалдык тармактарда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын алмаштырып, ал тургай тарап кетүүсүн талап кылгандардын саны күн санап өсүп келет. Ага негизги себеп катары айрым партиялардын мыйзам бузган учурларына көз жумуп, баа берилбегени да түрткү болууда. Үстүбүздөгү жылдын 4-октябрь күнү Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо күнү белгиленген. Ал үчүн жерлерде шайлоо участоктор даярдалууда. Бирок ошол эле учурда коомчулукта шайлоо адилет жана акыйкат өтөрүнө шек сынагандардын саны арбыды. Бул убакка чейин Ош шаарындагы шаардык бийликтин кызмат адамдарын чогулткан көрүнүштөр орун алган. Бул окуядан кийин бүгүнкү күндө басым жасоо жана өкүмзарлык кылуу токтобойт деген пикирлердин саны арбын. Шаарда бир өкүл келип алып туруп өкүмзарлык кылып атат.
бүт муниципалдык мекемелердин жетекчилерин алып келип алып, муну кыласың деген уже көрсөтмөлөрдү берип атат. Ошто. Бири өзгөндө шермендес чыкты. Bir direktirdi işten alamın, sen işletmeysin, sen başka partiye işlep atasın degen. Bul degen, birliktin degen partiyanın, birliktin degen, bizdin ulu urmatlı prezidentimiz urmatla bağanı. Antkeni prezident aytып atat, men kalısman. Partiyalar özleri jakşınaka olup gelişsin, gelgen partiyan men işleşke dayarmın, men kelik işpeymen. Koldan gelişince taza şaylop oluşun men kütömün dedi. Bul degen, birlik partiyamız degen partiyanın el sıylagan, koğumçuluk sıylagan, prezidentті сыйлабастан ошонун бетине түкүргөн болуп эсептелет да. Шайлоону таза жана адилет өткөрүү үчүн өлкө башчыда БШКга эркиндикти берип, эч бир партияга басым жасабай турганын жар салган. Ошентип учурда БШК мыйзамсыз иш-аракеттерге барган партияларга чара көрүүсү керек. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы биримдик партиясынын муниципалдык кызматкерлерин чогултканында мыйзам бузуучулук аныкталбады деген жыйынтык чыгарган. Ооба, бир жуман мурун ошондой бир видео социалдык тармактарда таркап кетиптир. Баягы муниципалдык службалардын тиги башчылары немеде штабта жүрөт депчи. Аны ал арыздаттануу, анан жана мыйзам бузуу деген журналга түштү. Анан аны координационная группа оперативного реагирования карады. В основном прокуратура карады, мыйзам чегинде болдубу депчи, мыйзам бузулду бузулбадыбы депчи. Анан прокуратуранын катын алдык, мыйзам бузуу бери такталган жок депчи. Мамлекеттик кызматкерлер ошол жерде жүргөн ал мыйзам. Эми аны прокуратура. Жок, сиздер мисалга түздөн-түз өзүңүздөр мындай бир чечим кыла албайсыздарбы? Мисалы алар Бизде групп айрым бир мындай мамлекетте бийликчил деп аткан партияларга алар көз каранды да. Алар актыкка чечим чыгара албайт. Прокуратура жок, биз аларды чакыра албайбыз. Прокуратура өздөрү чакырып, өздөрү изилдешти да. Жок, эми сиздер кандай мындай чара көрөсүздөр мисалы ушундай? Биз группанын алкагында эле чара көрүлдү да. Өз алдыңыздарча эч нерсе кыла албайсыздар? Жок, биз группа менен, прокуратура да өзүнчө, там группа работает целая, координационная группа оперативного реагирования депчи. Ошондо БШК өз алдынча иш кыла албайбы? Жок, БШКда дагы ошондой группа бар. Бүгүнкү күндө БШКнын өкүлдөрү да адилет жана акыйкат иш алып барбай жатканын, алар кимдир бирөөгө көз каранды болуп, өз алдынча кескин чараларга баруудан кооптонгондой өңүт калтырып жаткандай сыпатташууда. БШК раза чара көрсө болот. Негизги жаза чара колдонуучу рычаг азыр БШКнын колунда туруп атат. Ушундай фактылар жетсе, алар болсо, жок андай деле эмес экен, мунун баарысын көбүртүп жабыртып атыпсыңар, андай маселе коюлбаган экен деп факты менен коюп атат, өзгөндө окуян факты менен алиги скриншот кылып алган фактылар менен коюп атса, кайра Аида Касымалиеваны актап атат. Ал эми татыктуу талапкерлерди тандоо жана шайлоону таза өткөрүү шайлоочулардын өздөрүнүн тандоосу деген пикирде экономист Мирлан Убайдуллаев айтат. Анткени кайсы партиядан кысым же үгүттөө болгонуна карабастан добуш берүү өздөрүнүн колунда деген ойдо. Мен өзүмдүн жеке пикирим, кандайдыр бир деңгээлде биз али коом бул процедурага даяр эмес экенбиз. Эми өнүккөн экономикалык жактан мамлекеттерди көрүп атабыз го. Демократиялык процесстер күчтүү өнүккөн мамлекеттерди көрүп атабыз го. Эл өзү чечип коюп атат. Партия чечпейт. Мен бир нерсени байкап атам, азыр бир-эки партиянын артында чоң-чоң чиновниктер же болбосо күчтүү олигархтар турат. Эң өкүнүчтүүсү мына ошол батыштын, Американын терс көрүнүштөрү бизге келип калганы да. Биз демократия, эркиндик деп эле бир жактан бакылдап бакыра беребиз, анын экинчи жагы дагы бар да, ошол партиянын артында кимдер турат? Алардын ошол коомго, мамлекетке тийгизген таасири канчалык деңгээлде? Ушундай партияларды көрүп атпайбызбы? Анан дагы бир жагы партия, эгер ошол бир партия барьерден өтүп, айталы жогорку кеңешке барса, канчалык деңгээлде ал мамлекеттик масштабтагы маселелерди чече алат? Же болбосо ошол олигархтын алар кулдары болуп калабы? Ошолордун заказын аткарабы? Маселе мына ушундай болуп атат. Ошондуктан биз шайлоону таза өткөрүшкө эң негизги күч катары элди көрөбүз. Жогорку кеңешке атсалышкан партиялар кече 24 августта тиешелүү документтерин Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп беришкен. Алардын арасында айрымдары кечигип келгендиги боюнча да нааразы пикирлер пайда болгон. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нурньюз.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев менен вице-премьер Аида Исмаилованын кызматтык ыйгарым укуктары токтотулду. Тиешелүү буйруктарга премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Дагы бир чечим менен Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов убактылуу кызматтан кетти. Маалыматта аталгандар кызматтан шайлоонун жыйынтыгы чыкканча четтетилгени айтылды. Ошол менен катар Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов кызматынан өз каалоосу менен кетээрин билдирип, ыйгарым укуктарын токтотту. Арипов парламенттик шайлоого катышуу үчүн ушундай кадамга барганы айтылат. Кыргызстанда кече коронавирустан каза болгон учур катталган жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, өлкөдө пандемия башталгандан бери коронавирус жана пневмонияны эсепке алганда 1057 адам көз жумду. Ал эми өткөн сутканы аралаганда коронавирус илдети 119 адамдан аныкталган. Ошону менен катар 310 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандар 43245 жетти. Анын ичинен 36925 адам ооруну жеңип чыкты. Жалал Абадда оор азайбай жаткан аймактарда чектөөлөр мурдагыдан дагы күчөтүлөт. Бул тууралуу облус башчысы Нурболот Мирзахметов ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ага ылайык учурда Сузак, Аксы жана Ала Бука райондорунда бейтаптардын саны азайбай жаткандыктан орунду мындан ары жайылтып жибербөө тапшырмасы берилди. Ал эми Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өлкө аймактарынын ичинен Жалал Абад жана Баткен облустарында коронавирустун жайылышы дагы эле көп болуп жатканын маалымдады. Ал өз сөзүндө динамика оңолуу менен кооптонуу бар. Тилекке каршы кайрадан оору жукпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан тийиштүү санитардык талаптарды сактоону унутпаңыздар, деди Каратаев. Эми бул жерде региондорду салыштыра турган болсок, мен бир нерсеге токтолуп кетейин. Бул жерде мына акыркы күндү ала турган болсок, суткада эгерде мына 119 адам бүгүнкү күндө ушу пневмония менен ковид менен ооруган болсо, анын ичинен эң көбү мына Жалал Абад областында түзүп атат. 39 адам. Анан Баткен областында 19 адам, Ош областында 15 адам. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай динамикада бүгүнкү күндө мына Бишкек менен Ошту мындай бөлүп көрсөтүп атабыз. Мына Баткенде, мына Жалал Абадта бул жерде биз айтып аткандай биз ошол түшүү темпи 100 миңге салыштырмалуу башка областтарга караганда дагы эле жогорку көрсөтүштө турат. Бул боюнча мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Эч качан биз мына бүттү, бардыгы бүттү деп туруп мындай жөн жоопкерчиликти дагы эле болсо күчөтүү керек. Бул деген стабилдештирүүдө толук негиз бар дегенден мен алысмын. Дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Мына биз Кудайга шүгүр бүгүн мына өлүмдүн көрсөткүчү катталган жок. Бирок мына жерлерде болуп атат. Биз өзүбүз дарыланып же кеч кайрылып ошол оор абалда жана өтө оор абалда түшкөндөрдүн саны азайган жок. COVID-19 илдетинин жайылуусу басаңдады дегени менен алдыда экинчи толкун болушу мүмкүндүгү айтылып келет. Бирок азыркы учурда бул илдетке көпчүлүгү кайдыгер мамиле жасоого өткөнүн катардагы жарандар өздөрү да четке кагышпайт. Бирок ошол эле учурда оору басаңдап алдыда жаралуучу кырдаалга өлкөбүз даяр деген пикирлер арбын. Кырдаалды менимче азыр турукташып калды, бирок жогору жактагылардын айтуусуна караганда кийинки толкун башталат деген алдын ала айтылган сөздөр бар. Бирок менимче биз кийинки толкунга даяр эле болушубуз керек. Анткени биринчи толкунду жакшы өткөрүп алдык деп ойлойм. Мамлекет аракеттерин кылып атат, биздин өзүбүздүн эл мындай десе болот. Правиланы кармабай атат да, талаптарды аткарбай жатат. Көбүнчө жаштар ошентип атат. Ар бир адам бирок өзүнүн коопсуздугун эметиш керек да. Мамлекет бизге эч нерсе кылып бербейт. Мамлекеттен жардам жок. Ар бир адам өзүбүздүн коопсуздугун ойлоп, өзүбүз ошо гигиенаны сактасак, бул кырдаалдан чыгып кетебиз. Биринчи чыкканда бардыгы эле маска тагып эмне кылат эле эми азыр. Мартта, апрелчтер, азыр эми азыр көпчүлүгүндө жок азыр бир. Бизде эле ошол ошолордун катарында эле. Билбейм эми кандай бул жагы. Ким каалаганда жүрөт, той өткөзүп атат. Маршруттар полный бардыгы без маска жүрүшөт бардыгы. Мына менде без маска жүрбөйм да. Уже басаңдап калды го. Жакшы эле болду, Кудайга шүгүр. Мисалы мен Бишкектен жакында эле келдим. Бишкекте жашоо мындай тиричилик жакшы эле да, көнүмүч эле адаш. Мындай мурункудай эле десем болот. Адашпай же. Коркунуч бар деп ойлойсуз? Коркунуч бар албетте. Вирус жок эмес бар да. Коркунуч бар, бирок мурункуга салыштырмалуу
жакшы эле. Азырчы кырдаал, аябай жакшы. Коронавирус инфекциясын балдарга жуктурбоо үчүн иштелип чыккан алгоритм так аткарылууга тийиш. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков Билим берүү министрлигине иштей элек бала бакчалардын ишин кайра улантуу, санитардык нормаларды сактоо боюнча иштелип чыккан колдонмону республиканын бардык мектепке чейинки билим берүү уюмдарына жеткирүү тапшырмасын берди. Анын негизинде бала бакчалар аймактагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлорунун жана жергиликтүү бийликтин чечими менен иштей турган болду. Кыргызстан окуучуларды аралыктан окутууга чет элдик донор тарабынан камсыздалат. Премьер-министр Кубатбек Боронов билдиргендей, алдын ала мониторинг жүргүзүлүп, өлкө аймактарында 65.500 окуучуда смартфон жана 4800 үй бүлөдө сыналгы жок экени аныкталды. Учурда ушул маселени чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тага катар мугалимдерди да техникалык каражаттар менен камсыз кылуу аракети көрүлүүдө. Белгилей кетсек, өлкөдө жыйынтыкталган окуу жылынын 4-чейреги аралыктан окутулду. Анда окуучулардын баары заманбап жабдууларга ээ болбогондуктан онлайн билим алууда бир топ кыйынчылыктар жаралган. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Жаңы Зеландияда 2 мечитке кол салып, 51 мусулманды өлтүргөн адамдын соту башталды. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный ууланган болушу мүмкүн экенин Берлиндеги Шарите ооруканасы билдирди. Республикалык партия Дональд Трамптын талапкерлигин экинчи президенттик мөөнөткө расмий түрдө көрсөттү. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Былтыр Жаңы Зеландиядагы Крейстчерч шаарында 2 мечитке кол салып, 51 мусулманды өлтүргөн адамдын соту башталды. 24 августта өткөн сот жарыянда прокурорлор Брентон Тарант 3 мечитке да кол салууну жана мечиттердин баарын өрттөп жиберүүнү көздөгөнүн айтышты. Башкы прокурор Барнаби Хаус билдиргендей, 29 жаштагы Тарант чабуул планын 1 жыл мурда түзгөн. Анын максаты көбүрөөк адамды өлтүрүү болгон. Тарант киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана террордук акт боюнча коюлган күнөөлөрдү мойнуна алды. Ал өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылаары күтүлүүдө. Өлкөдө өлүм жазасы жокко чыгарылган. Айта кетсек, 2019 жыл 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крейстчерч шаарындагы Айнур жана Линвуд мечиттеринде жума намазы окулуп жатканда автоматчан адам ок жаадырып кирип барган. Бул учурда мечиттерде 300 адам болгон. Окуяга шектүү катары Австралиянын жараны Брентон Тарант кармалган. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный холинэстераза ингибиторлору деп аталган активдүү заттардын тобуна ууланган болушу мүмкүн экендигин Берлиндеги Шарите ооруканасы билдирди. Ооруканадан Навальный реанимацияда, аны атайын комага түшүрүп коюшкан. Ошондой эле анын абалы оор, бирок азыркы учурда өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришкен. Холинэстераза ингибиторлору айрым дары-дармектерде, пестицидтерде жана нефти шалгылган заттардын курамында болот. Эскерте кетсек, Навальный 22 августта атайын учак менен Германияга жеткирилген. Орусиялык оппозициячыл саясатчы 20 августта эртең менен Томск шаарына Москвага учак менен баратып, өзүн жаман сезип, эс үчүн жоготкон. Учак Омск шаарына чукул конуп, Навальный тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Ал учакка отураар алдында Багашево аэропортундагы кафеден чай ичкен. Саясатчынын тарапташтары Навальныйга дал ушул жерден чайга бир нерсе кошуп уландырылышы мүмкүн деп шектенип жатышат. Азыркы учурда Навальный комада, ал өзүнө келе элек. Республикалык партия Дональд Трамптын талапкерлигин экинчи президенттик мөөнөткө расмий түрдө көрсөттү. Добуш берүү түз эфирде өткөнүн РИА Новости жазды. Мамлекет башчы талапкерлигин көрсөтүү үчүн зарыл болгон 1276 делегаттын добушун чогулта алган. Бул процедура формалдуу болуп саналат. Анткени Трамп буга чейин олуттуу атаандаштык жок кезде партиянын ички шайлоолорунун бардыгын жеңип чыгып, курултайда 2,4 миң добушка ээ болгон. Ага бир эле добуш жетпей калган деп айтылат маалыматта. Трамптын атаандашы демократ Джо Байден болмокчу.
Борбор калада Ички иштер министрлигинин алдындагы баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы күрөш кызматынын 3 кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен маалымдашты. Билдирмеге ылайык милиционерлер алтын уурдады деп шектелүүдө, аларды кармоо иши Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте уюштурулган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Учурда шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоо жайында экени кошумчаланды. Жана ошондой эле Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек мэриясына караштуу жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын кызматкери пара алып жаткан жерден кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, кармалган адам баш каладагы жайкы тамактануу жайы бузулат деп коркутуп, маселени оң жагына чечип бериш үчүн анын ээсинен 100 000 сом талап кылган. Тамактануу жайынын ээсине туруктуу коргоочу болуп берерин айткан, бул үчүн дайыма акча төлөп турууну сунуш кылган. Мекеменин кызматкери 50 000 сом алып жаткан жерден кармалган кабарланды. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган киши УКМКнын тергөө абагына камалды. Нур телеканалынын эфирден кеткен бардык жаңылыктар интернеттеги социалдык тармактарда жайгаштырылууда. Экранда көрүп жаткан даректерге катталыңыздар жана ыкчам маалыматтардан артта калбаңыздар. А мен болсо сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.